еще отпуск ала турган күнүм болчу как раз 30 ноябрда. Тормузду ручник эчтекеге жетишпей калдым, кайрганга да жетишпей калдым. Ошондогу абалды кандай түшүндүрүп бересизби? Денеңдин кичинекей жерин кесип алсаң ошондой бир жүрөгүң сызылдайт го. Обещать эткен протезин алып беришкен жок да. Анан мага угузушка эмес, 10 күндөн кийин барып угузушту да. Он сам тяжелый, угузбагыла деп коюптур врачтар. Барыңыздарга маалым болгондой эле бүгүнкү күндө өлкөбүздө тиричиликтин айынан чет өлкөдө иштеп жүргөн эмгек мигранттары көп эмеспи? Алардын катарын толуктаган Азат мырза бүгүнкү күндө жалпы элдин жардамына муктаж болуп жаткан учуру. Анын себеби эмнеде, эмне себептен дал ушундай окуяга туш болду, ал боюнча кененирээк ким элем мен ким болдум чыгарылышынан көрө аласыздар. Дал ошол интернет тарамагынан бүгүнкү каарманымды көрүп, чындыгында анын башынан өткөн окуясы эмне болгон, кандай нерсенин арты менен дал ушундай арабага тагдыры байланып калган, ал тууралуу кененирээк маалымат алалы деп келген учурубуз. Саламатсызбы байке? Жакшы. Ден соолуктарыңыз жакшы? Да, шүгүр жакшы, аман эсен. Биз сизди ошол интернет тарамагынан көрүп, жөн тура алган жокпуз. Бир аз да болсо балким жардамыбыз тийип калат деген максатта ким элем мен ким болдум чыгарылышы менен келген учурубуз. Алгач сиз менен жакындан таанышалы, анан эмне себептен ошол жалпы элге кайрылууга муктаж болуп калдыңыз, эмнеден улам ал муктаждык пайда болду, ошол боюнча. Өзүңүздү кенен тааныштырыңыз. Ассаламу алейкум. Мен атым Азат, ошол Сокулук районунун Кызылтай өлкөтүнүн Исмаил айылынын тургуну болом. Ушул жерде чоңоюп өскөм. Ушул жерде үйдүн кичүүсүмүн. Ушул үйдө. Анан буга себеп болгонубуздун баягы кыргыздын баары эле билсе керек, тиричилик окат мигрант деген маселе бар да, ошо миграция боюнча ошо биз Москвага барып келип иштеп жүрчүбүз да. Буга чейин ошо автобус айдачыбыз, Грузияга, Чечняга, Москвага машина ташыйчыбыз да. Анан ошол акыркы рейсимде ошо машина ошолор менен баратып, ошо Астраханьдан түшүп, рекламадан көрүп калгам да жумушту, пятерочкага Москвага. Айлыгы жакшы дегенде. Анан ошо Астраханьдан түшүп, анан дальше өзүм хоту менен барып, ошол объявление менен барып, ошол жумушка кирип иштеп калганбыз. Ал жумушта жакшы иштеп жүрдүк. Компания X5 деген компания болчу. Ошол орустардын. Ошолорго водитель болуп, пятерочкага водитель болуп киргем да. Доставка товара. Ошол жакта иштеп жүрдүк. Иштеп айлыгы, жумушу абдан жакшы эле. Ошо иштеп, анан ошо тамды тургузганбыз. Ошо азыр көрүп тургандай эле там ушул бүткөн. Ушуну бүтүрүп терезе иши баарын салып, анан калган ичин бүтүрөбүз деп кеткенбиз да Москвагачы. Ошо Москвага ошо кеткенде сентябрда кетип 2024 былтыр. 2 айдан кийин эле ноябрдын 30-сунда жумуш оор да, оор жумуш. Акчасы көп жумуштун эмеси түшүгү оор болот да, действительно. Уктабай калган күндөрүң болот. Ошентип баягы акчага дүйнөгө кызыгып, эртерээк бүтөйүн, эртерээк чогултайын деп жүрүп, чарчаганыбызды билбей, анан ушул машинеде акыркы еще отпуск ала турган күнүм болчу как раз 30 ноябрда. Уже мына 2 саат калды, акыркы эмелерди, товарларымды таштап, базага шашып бараткан убагым болчу да. Азыр барып эле машинени тапшырам, отпускага, бир жума отпуска алып эс алам деп кетип баратып, жетпей калдык ошо базага. Өзүбүз илинип кетип, эмеден трассадан эле ошо фуранын артына кирип кеттик да. Жетишпей калдык. Көзүмдү ачсам уже машина 2 километрге калыптыр.
тормозду ручник эчтекеге жетишпей калдым, кайрганга да жетишпей калдым. Түз эле барып эле фуранын артына кирип кеттим да. Анан ушул жерден урулдук. Өзүм жоготуп турмун, в шоковом состоянии. Көзүмдү ачып, өзүмө келип, өзүмдү чогулуп, мындай эстесем, карасам, машина уже кабина гармошка болуп, бутумду кычып, неподвижный болуп калыптырмын. Бүт уже кабина ушул маңдайыма келип калганда, сүрүлүп эметипчи. Анан ушул жерде жаттым. Кыргыз балдарга рахмат, ошол жердегилер чуркап келип жардамдашты, машинеден суруп чыкканга аракет кылышты, бирок эч мындай жыйынтык чыгара албай койду. Эми темир да, бүктөлгөн темир да, аны адам киши кайра күчү жетпейт го. Ошентип ошол жерде 1 сааттай 2 сааттай машиненин ичинде эч ким чыгара албай ошо отурдум да. Анан ошо документтеримди бердим, ГАИ келип калды, скорый келди, документимди бердим, тиешелүү документтерди сурады, накладной каяктан келеттиң эле сурады баарын. Телефон номерун бердим, компанияга чалгыла деп ГАИлерге дагы ошо номерумду берип, телефонумду берип, мен азыр эч ким набирать эте албай атам, мен кыпчылып калдым да. Ременде уже кыпчылып, машина кыпчылап, эшиктегилер ошо суроо берип атат. Анан ошентип ГАИлерге оформление кылышты. Анан буттан көп кан кете баштады да. Анан уже өзүмдү жогото баштадым да. Өзүмдү жоготуп, бир келип, кайра келип, ошентип бир топ убакыт 2 сааттан кийин ушу бир МЧС мындай чочуп кеттим да. Өзүмө келдим окшойт. Мынтип карасам, ошо МЧС келип, жана гидравлический жана өздөрүнүн немелери бар экен, машинаны кести, консерва банканы кескенде эле кесип, анан ошол жерден суруп чыгышты. Өзүңүз эле белеңиз же машинада же да бирөө бар беле? Жок, мен өзүм эле, жалгыз өзүм эле болчумун. Бирөө болгондо может жардам берет беле дейм да, айтып бойго тийбейт беле. Ошо өзүм жалгыз болгондуктан ошо кирип кеттим да ичине, артына. Ошол жерден анан суруп чыгышты. Андан кийин эчтеке билбейм. Ойгонсом реанимацияда жатыптырмын. Анда дагы сразу комадан кийин бир 10 күндөн кийин ойгондум да. 10 күн комада жаттык. Бияктан Кыргызстандан ата-энелерим, бир туугандарым угушуп, ошо барып калыштыр уже Москвада экен. Көзүм ачсам ошо Москвада бир тууганым колум кармап, Азат эсиңе кел деп отур да. Ошол жерден реанимациядан ойгондук. 10 күндөн кийин. 10 күндөн кийин. Ойгонгондо деле буттуга деле маани берген жокпуз. Потом анан кийин палатага чыгарганда, анан көтөрүп атканда байкап калдым да. Ага чейин биз обезболивающий менен жатканбыз да, бизди байлап койгон да, баягы чочуп кетип, көрүп калып, паника кылбасын депчи. Биз уктап калабыз, кайра турабыз, ошонто кийин палатага которуп, эмеден жана операционный эмеден каталкадан бияка ыргытканда ошондо байкап калдым да, что-то бутум түшкөн жок. Бутум жок экен депчи анан. Канча ылдамдык менен бараттыңыз эле? Ага чейин же болбосо баягы уктабай иштедиңиз беле? Көбүнчөсү водительдер ушу уктабай эле иштеп. Жок, эми уктабай иштей албайсың, уктайсың. График ушундай да. Ортодо промежуток болот, бир 5 сааттык, 6 сааттык сенин убактың бар. Бирок ошол сен жумушту точно убагында алып барсаң, ошол 6 сааттык дем алышка жетишесиң да. Анан эми Москвада кээде пробка да. Ал жерден убактыңды 1 саат алып коесуң. Магазинге барсаң, ал жердегилер сразу түшүрүп калбайт. А жерден жарым саат, 1 саат уттурасың. Ошентип отуп толук уктай албай каласың кээдечи. 4 саат, 3 саат эле уктап каласың. Жана 6 сааттыгыңды уже сен тиякта коротуп койгонсуң да. Пробкада, магазинде келатканда ошентип отуп убактың кемий берет да, эс ала турган убактың. Ошентип кээде биз кээде мындай аз уктап калабыз, анан уйку бышпай калат да, ушундай маалдар да болуп калат да. Бирок алган точканы аманат да, ал жеткиришиң керек да, вовремя жеткиришиң керек. Ылдамдыгыңыз кандай эле? Анан ылдамдык эми бизде ама жерде Москвада эми ограничение бар, камера деген бар. 70 менен 80дин ортосу да.
эгерде аны баары эле билсе керек, эгерде 100дөн ашык кетип баратсам жана жерде анда мен тирүү калбайт элем да. Ошо 70-80 эле ортосу. Ооба, ошондой да ылдамдык. Канча жылдан бери негизи эле ушул машина айдап жүрөсүз? Стажыңыз кандай? Тажрыйбаңыз? Тажрыйбам жакшы эле. 15, почти 20 жылга жакындап калды. Мен мектепти бүткөндөн кийин эле права алгам. Анан байкелерим, агаларым бүт эле ошо техника жагынан да. Ошолор менен үйрөнүп, биринчи Бишкекте айдап жүрдүк. Бишкекте биякта көп эле жерде Элнурда иштедик, ГБРлерде иштедик, водитель болуп көп жерде иштедик. Анан кийин 2012-жылдары анан Москвага уже чоң машина айдап кете баштадым. 2012-жылдан бери. Уже почти 20 жыл болуп калды окшойт. Стажыбыз жакшы эле, Кудай буйруса. Ал кырсык стажыңа карап айткан канчалык шумахер болсоң деле ал боло турган иш ал кичинекей дөңдөн деле болуп калат экен да. Ал тагдыр бул деп да ойлойм. Ал стаж тоже имеет значение, но буйруктан да. Жогоруда сөз кылгандай эле сиз ушул реанимациядан палатага которулган учурда ушу бутуңуздун жок экени ошондо сезимди отпойсузбу? Ошондогу абалды кандай түшүндүрүп бересизби? Денеңдин кичинекей жерин кесип алсаң ушундай бир жүрөгүң сызылдайт го. Ооба. Ал күндү эстесем аябай оор күндөр артта калды, бирок алхамдулилля. Ошол бул бутту кескенде ошо палатага которгондо бир туугандарым жанында болчу да. Анан билдим, алар да билди эмне кылат, кандай кылат. Бул азыр өзүн бутун көрүп паника кылып, ызы чыгып, баягы деп коркуп турушкан да. Анан бул бутту мен уже машинеден жана 2 саат машиненин ичинде жатканда эле бутумду кармалап, кармасам кан, сөөктөр колума тийип атат да. Бул сиденьянын астына кирип кеткен да бутум. Ушундай эле да машина болсо, бул торпеда келип кысып бияка киргизип салган бутту. Сөөктөр таршайт этип турат. Анан мынтип карасам уже педальга буттарым оролуп калган да. Анан мен ошол жактан эле түшүнгөм да, бул бут жакшы болбойт деп, баягы уже өзүм осознавать эткем да, болду уже. Бул мындай сынган эмес дедим, бул уже действительно талкаланган да. Кан тамыр, бүт тарамыштарым баары үзүлүп кеткен да. Анан бирок ошо палатадан которгондон кийин билдим, сабыр кылдык. Кыйкырайын дедим, бакырайын дедим, бирок аны кылгым келген жок. Башкалардын да жүрөгүн чүргүм келген жок. Анан ошентип смириться эттик, ошого көндүк, акырындан өзүбүздү успокоить этип, ошентип көнүп. Бирок боль бар да дагы эле. Ошондочу. Жаңы эле болду, 10 күн болду реанимациядан которуп койду, бирок оору аябай эмелер тамырлар, тарамыштар ачык эле да. Мындай кички эле движение болсо эле мээңе тебет да, ошо болчу. Мындай көрүнүп турат. Ал жайып сөөктөр ачык уже тигелек да аны. Жаңы эле кесип ампутация жаңы кылган. Открытый рана. Анан ошолорду көрүп аябай мындай обезболивающий атса дагы жардам бербей койгон күндөр да болду да. Түнү менен онтоп чыккан күндөр болду. Эч кимди жактырбай, үйдөгүлөр, бияктагылар чалат, переживать этет да, матене деген бир туугандар переживать этет. Алар менен сүйлөшкөнгө мындай дит тартпады да, жан дүйнөң ооруда бутуң сыздап отса эч кимди жактырган жок. Ошентип 10 күн жүрдүк, кыйналдык. Эч ким менен сүйлөшкөн жокмун, эч кимди уккум дагы келин, көргүм да келбей. Баягы алдыга койгон максаттарым уже ойлоносуң да, мынтип ойлонуп, карап анан эмне болот кандай болот деп переживать эттим аябай. Ыйладым жатып алып, кээде палатада эч ким жок болуп калат. Бух болуп, бугумду чыгарып ыйладым, кыйкырдым, ушулса анан кой дедим да. Анан бир ай өттү, кичине уже көнө баштадык. Бир ай өткөндөн кийин анан уже экинчи повторный операцияга даярдана баштадык. Бир айдан кийин, жаңы жылдан кийин да, бул январдан кийин болду. Ошентип экинчи операцияга даярдандык. Анан
кайра ошо тизеден 10 сантиметр протезге даярдап 10 сантиметр эки бутумду кайра повторный кести. Ал бутум эле эмес, бул колум дагы ушул да. Бияктын баарын кесип салган да. Алда протез болсо Гематом болуп кетип, кан уюп калган, ошону бычак менен шылып, бул тазалоо убагында тазалабаса ошо бул колубуздан да, колубузду да кезебиз деп чыккан да. Анан бир туугандарымга кой деп, жок дегенде колун аман алып калгыла деп врачтар менен сүйлөшүп отуп, анан аракетибизди кылабыз деп ушу колубуз кезилбей калды. Иштейт, бирок тарамыштары үзүлүп калган да, кыймыл аракет жок, зажим жок да. Анан ошол ушинтип анан январда экинчи операцияга даярдандык. Уже биринчи айыбыз биздики бесплатный болду. Ошо тяжелыйларды аерде ушундай экен да, полный бутуна өзүнө келтирип, палатага чыгарып берип, выпискага эмеге даярдап коюшту да, уже болду, сен эми кете берсең болот деди. Анан мен кандай, мен ошо открытый рана менен каяка барам мен? Самолетто кантип учам мен? Ордуман жылсам эле, мынтип кыймылдасам эле ооруп атат. Десем, у нас платный тогда деди. Анан күнүнө 7000 сомдон 1,5 ай төлөп жаттык. Анан ошол жерден ошолор повторный операция кылып, кесип, дайындап, тигип, протезге дайындап, выписка кылып, февралдын 15-теринде уже чыгып кеттик, выписка берди. Выписка. протез кийген жоксуз. Протез кийген жоксуз. Протез боюнча башка тема болот. Протез боюнча ошо биздин компания, мен иштеген жерде компания ошол коюп беребиз, Азат протезиңди алып беребиз, буюрса базасын бүт көтөрүп беребиз, жардам беребиз, не переживай деп обещать эткен да. Анан биз үмүттөнүп ошо алып берет го деп больницадан чыгып күттүк, адвокат жалдадык. Адвокатыбыз дагы ана мына все, я сейчас документ көтөрүп атам, чогултуп атам деп чоюп аягында ал кидайт этти. Болбой эле чоң компания экен да. Чоң компания менен анан мен жалгыз мигрант, жөн эле бир тишиң өтпөйт да, акчаң болбосо ал бизде мындай эмесине деле алган жок. Короче, вы мигрант, вы черный эмне кыла аласыңар дегенсип койду да. Таанышың жок болсо, адвокатың жок, адвокат жалдайын десең 100 миңден өйдө экен, 150 миң да. Бир барып сенин эмеңди ошо сотко барып дайындап коюш үчүн эле, андан кийин аны дайындагандан кийин кайра келет экен дагы 100 миң дагы төлөсөң, дальше чуркап берет экен да. Ошентип отуп өзүбүз съемный квартирада жашап атабыз, күтүп атабыз, тамак ашыбыз, ичкен жегенибиз, турган басканыбыз, дары дармегибизге ошентип күтүп анан акырында миграционный центрге жана Москвадагы про эмегечи кайрылдык. Ошол жерде Тойчубек деген байке жардам берди, компенсация төлөтүп берди. Бирок обещать эткен протезин алып беришкен жок да. Ошо капа болуп калдым ошо компанияма. Бирок эмесин жана платный деп атпан, күнүнө 7 миң рубльдан төлөйт деген. Ошону көтөрүп беришти, 600 миң, башта 600 миңдей төлөп берди 1,5 айга. Анан ушу колясканы алып беришти. Но они еще обещали нам этот протез купить. Анан айтты ачык эле, если давай десеңер, мы не против, давайте будем судиться деп койду да. Анан эми сот бизди жүдөтүп койчудай да. Анан тишибиз өткөн жок ошойдон, анан ошо берген компенсациясына разы болуп эле анан кете бердик Кыргызстанга. Ошондон бери бул жактасыз азыр? Жакында эле 1 ай болду келгениме. Октябрда келдик. Октябрда келип, биякта республиканский больницага жаттым. Ошо шовтон жип калып калыптыр, ириңдеп. Ошол жерден республиканскийден тазалаттык. Азыр рана заживать эте элек, протезге даярданып атканбыз да. А протез бул рана заживать этмейинче албайт да. Менин билишим боюнча ошо протез кийген балдарды айтып калышат, аябай кымбат турат ал депчи.
Анын да өзүнчө жанагындай эле машинанын маркасы болгондой эле анын да өзүнчө бир Ооба, түрлөрү болот депчи. кымбат. Сиз канча сомдук протезди алып кийейин деп атасыз? Кыргызстанда билбейм канча турат экен, мен пока эме кызыгып сурай элекмин. Азыр башка ошо ВТЭКке чыгып, инвалидностька чыгып, ошо мен чуркап жүрөм да. А мен протезныйга чуркаш үчүн азыр мен бу жерде рана бүтүш керек. Азыр мен протезныйга барсам, сен бул жериң бүтмөйүнчө биз эчтеке кыла албайбыз деп коет да, все равно. Бу жерде рана бар да, кескенбиз да, ичин тазалаганбыз. Шов калып калган, ириң гной болуп кеткен да. Ошону тазалаттырдык. Азыр эми буюрса эми бир ай жаңы жылдан кийин может заживать этип калса, ошо протез боюнча дагы чуркайбыз. Бирок Германиядан келип атат дейт. Бирок канча эмне турат экен билбейм. Бирок мен Москваныкын көрдүм да. Москвада ошо реабилитационный центрлер мага көп чалышты, үйгө чейин келишти. Үйдөн алып алып ошо реабилитационный центрине алып барышты. Экиге бөлүнөт экен, МПУ, анан модульный деп. МПУ дегени кымбат, 10 миллион сом турат. Это уже навороченный, да? Там можно велосипед тепсең болот, аны менен машина айдасаң болот, тоого чыксаң болот, огородуңа чыгып малина тере берсең болот да, короче, одним словом. А берки модульный дегени 3 миллион экен. Анан биз айттык, ладно, мы не хотим 10 миллиондукту албай эле коелу, эми 3 миллиондук. жок дегенде 3 миллиондук, как вы обещали. Жок дегенде ошо 3 миллиондук алып берсеңер жакшы болот эле десек, нет, короче, мы хотите сотко бергиле, соттошобуз десеңер соттошобуз деп койду да. Анан эми ал соттош үчүн аларга бир топ акча керек, тааныш керек, жакшы юрист керек. Ошондой экен да. Москвада ошо 3 миллиондон өйдө да. А биякта билбейм канча экен. Ошол интернеттен көргөнүмдө өзүңүз дагы баса белгилеп айткан экенсиз, ошол үйдүн бүт нерсесин каржылаган, баардык нерсесин көтөргөн, анын үстүндө эжеңиз дагы ошол ден соолугуна байланыштуу муктаждыгы бар экен. Аларды дагы мен карайм деп айткан экенсиз. Анан азыркы учурда эми абал кандай болуп атат? Ата-энеңиз тууралуу, үй бүлөңүз тууралуу айтсаңыз. Ата-энем тууралуу мен ошо кетип атканда мамам, папам, эжем баары бир туугандарым менен кошту. Мама, кел мынакей. Кудай буйрса мына бир 50% бүтүп калды. Дагы барып келсем бүтөбүз иншалла. Күздө кетип атам да, ошондо жайында кайра келип калсам, бир 10 ай иштеп келсем, там 1,5 миллион, 2 миллион менен келмекмин да мен расчетум. Эми айлыгыбызды билебиз да канча экенин. Ошо менен келсем үй бүтө тургандай кылып, ошо мамам менен эжем папамдар менен коштошуп кеткен бир туугандарым менен. А мамам ошол убакта түйрүү болчу. Ал дагы мамам 2 жамбаш тең протез деди да. Протез кийилген. Сынган жамбаштар бул. Анан базалчы эмес, коляскада болчу да. Анан ошол апам менен эжем дагы коляскада 1-майыпта группада. Ал дагы баспайт. Ал дагы коляскада, мамам да коляскада. Анан ошолорго силерге буйрса шашпагыла мынакей деп баары условияны түзүп берем деп кетип, анан авария болуп, ошол жакта жатып калдым. Бияктан ошол мен экинчи операция болгондо, ошондо деген мамам дагы операцияга кирет, бияктан 4-көр больницага. Экөөбүз бир күндө киребиз. Мамам бияктан кирет, мен Москвадан кирем. Экинчи эме боюнчачы. Бутту протезге дайындаган боюнча кезебиз деп. Ошентип анан мамам бияктан кирет. Давайте деп мен бияктан кирем. Мен чыгам, под наркозом чыгам, эчтеке билбейм, ушинтип жатып. Анан мага врачтар айтканда, Азатка угузбагыла деп. Мамам болсо бияктан чыкпай калган больницадан, операциядан чыкпай калган. Анан мага угузушка эмес, 10 күндөн кийин барып угузушту да. Он сам тяжелый, угузбагыла деп коет бир врачтар. Анан ошол эми бутум кесилип жатса, кан жалап жатсам, жанагындай ушундай суук кабар келди. Анан эмне кылабыз? Ошо энебизди узата алган жокпуз, акыркы сапарга келе алган жокмун. Ошо арманым ошол да. Эми тагдырдын буйругу экен. Энебизди ушинтип узата албай калдык, энебиз өтүп кетти. Ушундай окуялар болду. Өзүңүздүн үй бүлөңүзчү? Өзүм семьямбы? Өзүм семьям 2 кызым, 1 уулум бар. Улуу кызым турмушта, кичинекейим 3-тө, ортончу балам 10-класс окуйт. Ошо балам эми
ал семейный жагы өзүнчө бир эме болот окшойт. Аны айтпай эле коеюнчу. Каякта ал анан абы деп эле ойлойм. негизи эле бул программанын аталышы ким элем мен ким болдум, мурда ким элеңиз, азыр ким болдуңуз деген суроону берейин. Ар бир программаны ушул суроо менен жыйынтыктайм. Ким элеңиз, азыр ким болдуңуз? Мен ким элем атамдын баласы болчумун, Азат. Ушул жерде чоңоюп, ушул жерде тиричилик кылып эле бизде огородто мына сад, огород кенен, малина менен дыйкан менен ушу алектенчүбүз да. Анан ушу техникаларга кызыгып койчубуз. Анан мына күз келатат да, сезон бүттү. Ошо менен анан Москвага кетип калабыз. Баары эле ошондой болсо керек. Анан жазында кайра келип калабыз. Ушундай болчу элек да. Кудайга шүгүр эми. Мурун ким элем, азыр кимим? Азыр деле Азаттын, Орозонун баласымын. Турат, Мынакей урматтуу көрүүчү, өзүңүз көргөндөй эле Азат мырзанын дагы кыялдарынын бири бул албетте басып кетүү. Басып кетүүгө протез керек болуп жаткандыктан бүгүнкү күндө жалпы сиздердин жардамыңыздарга муктаж болуп жаткан учур, андыктан келиңиздер, ар бирибиз колубуздан келишинче жардамыбызды көрсөтөлү.